Мобильный группаны жөнөтүп коесуздарбы? Элдерада Грант мынау Ишкабанда, Отордун нарагында. Күз мезгилинде күч алышы күтүлүп жаткан коронавирустун экинчи толкунун алдын алуу жана жайылпоо максатында текшерүүлөр кайрадан күчөтүлүп баштады. Дарыгерлер вирустун жогу тобокелчилиги көптөлгөн той аштарды эл көп топтолгон учурларда тап келишет. Анын алкагында Ош облусунун аймагында той аштарга текшерүү жүргүзүлдү. Мындай текшерүүнү тойкананын администраторлору жактырбай, камерага тоскоолдук жаратууну көздөп, биздин чыгармачыл топко шашпагыла силерге көрсөтөм деген сөздөрүн айтып жатты. Тебе камерага. Жоқ, тартыңарға болды дейм. Вот, кармабайлы коюң, нече өзү билет, оператор өзүнүн иши кылып атат. Мен Кара Суу райондук санэпид көзөмөлдөө борбору жана Кара Суу райондук милициясы тарабынан коронавирус илдетин ооздуктоо максатында рейд жүргүзүлүп жаткан. Анын жүрүшүндө кафе, ресторандар текшерүүгө алынган. Рейдтин жүрүшүндө Элдорада Грант ресторанында той өткөрүү боюнча даярдык көрүлүп жатканы белгилүү болду. Өзүңүздөр көргөндөй, мондай дасторкондорду жасап, даярдап коюшкан. Аталган тойканага буга чейин бир канча эскертүүлөр берилип, 2 жолу айыппул салынган. Мыйзам боюнча 3-чү рет катталып жаткандыктан ички иштер органдарына өткөрүлүп берилиши керек. Бул ресторандын иши да органдарга өткөрүлүп берилди. Той өткөргөндөр жана тойкана ээлеринин дээрлик баары санитардык нормаларды сактаган эмес. Адыгене ресторанында да той өтүп жатканы аныкталды. Мында аралык сакталбаганы байкалат. Эрежелер сакталбаган үчүн Адыгене тойканасынын ээсине айыппул салынды. Болуп калды, 2 жыл штраф салынып калды. Штраф салып койду. Бир сабат чейин кимде оштук макмил дейт. Осы тойго мүмкүн эмес болуп атпайбы көрүп атасызбы? Бизде эми түшүнүйлөр. Бул жумушчуларыбызды кандай кыламыз? Буларга айлык хакы бар. Bular bola chaqasi bor, kunumlik bilan yashaydigan odamlar bor. Ishtamasdan uyga o'tkazib qo'ysak, bular qanday tirikchilik qiladi, yashash qanday bo'ladi? Талапты мыйзам чегинде аткарыш керек, өткөрбөйдөн өткөрбөй коюш керек, токтотуш керек. Текшерүүнүн жүрүшүндө Касиет Грант аталышындагы ресторанда дагы той өтүп жатканы маалым болду. Өзүңүздөр көргөндөй, бул жерде 200 адамдын катышуусунда той өтүп жаткан. Комиссиялык топтун чечими менен бул жер Кара Суу райондук ички иштер бөлүмүнө өткөрүлүп берилди. Бул тойканада деле санитардык нормалар такыр сакталбагандыктан айыппул салынды. Мындан тышкары Кербен тойканасында да дасторкон жасалып, конокторду күтүп жатканын көрүүгө болот. Бул жердин ээси өзүнүн наразычылыгын айтууга да үлгүрдү. Элдин да жашоосун ойлош керек десе туугандар. Туурабы? Силер мамлекеттик кызматкер болуп, аз мамлекеттин кызыкчылыгын мага көрсөтмөй болуп атасыз. Представитель власти болуп, туурабы? А представитель власти болуп, бизден эртең требовать этесиң. Мен мисалы үчүн ушул жерге ишке катары неме кылып, банктан кредит алып, ошону төлөш үчүн иштеп атам азыр. Каяктан төлөйм мен? 3 ай дотация беришти, андан кийин кайра процентти кошуп кайра неме кылып атышат. Ошол жагын да ойлогула десилер. Мына нарушение анчалык грубо деле кылган жокпуз. Мына 300 адамдык той кылган жерим жок мисалы үчүн. Мына 200 квадрат метр жерге 50 адамдын немеси бул нормальный условия. Туурабы? Жок, аралыкты мен азыр бөлдүрүп таштайм болбосо мына 3 жакка. Мүмкүн эмес азыр, мүмкүн уруксат жок дегенден уруксат жок да. Эгерде ачык жер болсо уруксат. 50 адамга чейин. Ачык жер эмес, бул закрытый помещение болуп атпайбы? Өкмөттүн токтомуна ылайык мындай текшерүүлөр дагы да күчөтүлөт. Той аш, маареке, юбилейди аз сандагы адамдын коштоосунда да өткөрүүгө катуу тыюу салынат. Бул аралыкта ар бир жаран ооруну жуктурбоо үчүн өздүк гигиенаны, санитардык нормаларды так сактоосун дарыгерлер эскертип келишет. Текшерүүнүн максаты бир гана элдин саламаттыгын камсыз кылуу. Кафе, ресторандар, той аштар токтотуу боюнча протокол тапшырма берилген, жерлерге райондук ички иштер бөлүмүнө санэпидстанция кызматкерлерине берилген. Ошого карабастан мына ушундай чоң ресторандарда тойлор өтүп болуп жатышат. Эми бул боюнча азыр райондук ички иштер бөлүмүнө кабар берилди. Алар келип ошол мыйзам чегинде чара көрүлө тургандыгын билдиребиз. Анан эми мындай нерселерди максат штраф салуу эмес, максат элдердин ден соолугун ошол бул илдет жайылып кетпөөнүн алдын алуу болуп саналат. Саламатсыздарбы? Кара Суу роодусу экен? Ой. Санэпид борбору ички иштер органдарына өткөрүп бергендиктен ал жерге мобилдик топ келиши керек экен. Бир канча текшерүүлөр жүрүп, ал жерге аталган кызматты чакырганы менен мобилдик топтон бирөөсү да келген жок. Даяр фактыны таап берсе да кадам басып койбогон Кара Суу райондук ички иштер бөлүмүнө комиссиялык топтун наразычылыгы пайда болду. Эми алар кандай чара көрөөрү бүдөмүк бойдон калууда. Мында болуп аткандар наоборот силер айтыңар участковыйлар. Мен жеткизген, мен бу жака мына тойлор болуп аткан. Мыналар эмне? Группа келгенден жеткизейин ака.
той болуп атат деп айтыш керек. Силер ушуларды кабардар болсуңар керек. Түшүндүм да мен жеткизгем. Анан сен кемсиз жол атан болду. Кече болду? Жок, кече болбоду. Мурдагычы. Ар бир өзүнүн функционал обязанность кылайлы да анан тергөөгө өтөйлү. Эскертишиң айтты, брат. Бир эле Кыргызстанда эмес, дүйнө жүзүндөгү айрым мамлекеттерде элдин ден соолугун камсыз кылуу үчүн бир канча чектөөлөр кайрадан киргизилип жатат. Күз мезгилинде сасык тумоо менен бирге коронавирус дагы күчөп кетээрин Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму коңгуроо кылууда. Андыктан ооруну күчөтпөөнүн бир гана жолу бет кап тагынуу, аралыкты сактоо жана эрежеге баш ийүү болуп саналат. Мимоза Жаныбек кызы, Айбек Үсөн уулу, Ынтымак.